Dünyada can sakçısı bar belgilүү ayımдар толтура, бирок алардын көбү жөн гана байлыктын же атактуулуктун артынан коргонушат. Алар мамлекет үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Бирок бүгүн биз такыр башка деңгээлдеги кыздар тууралуу сүйлөшөбүз. Алардын коопсуздугу бул мамлекеттик стратегия. Бул кыздардын тагдырынан бүтүндөй бир өлкөнүн келечеги көз каранды. Ошол себептен аларды коргоо үчүн мамлекет миллиондогон долларларды чачып, эң тандалган спецназ бөлүмдөрү түнү күнү кооруп келет. Assalamu alaikum dostlar, sizler менен Бек Шамиров. Бүгүн биз дүйнөдөгү эң катуу корголгон, эң таасирдүү айымдар тууралуу кеп кылабыз. Анда баштадык. 13 жашар кызга 100 миңдеген аскерлерди башкарган генералдар тазим кылган учурду көргөн белеңиз. Бирок Түндүк Кореяда дал ушундай чындыкты көрүүгө болот. Ким Чен Ындын кызы Ким Жуэ болжол менен 2013-жылы туулган. Ал 13 жашта, бирок атасынын ордун баса турган кыз болгондугу үчүн бул кызды абдан катуу кооруп келишет. Ким Жуэ эл астына чыкканда анын айланасында жүздөгөн элиталуу спецназ кызматкерлери жандуу дубал болууга даяр болуп жүрүшөт. Бул аскерлер аны коргоо үчүн денеси менен ок тосууга да даяр. Бул кыз кайсыл жерге барбасын, бир нече километрге чейин айланасы тазаланып текшерилет. Дүйнө жүзүндө 13 жашар кыздар мектептерге барып, тапшырма кылуу менен алек болуп жүрсө, бул кызга мугалимдер өздөрү келип жекече билим берет. Ким Чен Ындын кызы өзү теңдүүлөр менен жада калса мектепке да барып ойнобойт. Анын ордуна бул кыз ядролук куралдардын сыноолоруна катышат, танкаларды айдайт жана генералдар менен чогулуштарга катышат. Эң таң калыштуусу генералдардын баарынын коркуп тургандыгын көрүүгө болот. Бул деген кичинекей кыздын даражасы генералдардан да жогору турат дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, Ким Чен Ындын ордун басуучу инсан. Ошондуктан бул кыз кимдердин режимин сактап калуу үчүн Түндүк Кореядагы эң маанилүү фигура. Ошол себептен бул кичинекей 13 жаштагы кызды бүтүндөй өлкөнүн күчү кылдат кооруп келет. Ким Чен Ындын оорусу тууралуу да ар түрдүү такталбаган маалыматтар бар. Анын оорукчан экендиги да айтылып келет. Балким ошол себептен Ким өз кызыны мамлекетти башкарууга жаш кезинен үйрөтүп жаткан болушу мүмкүн. Анын атасы Ким Чен Ын 13 жашында чет өлкөдө окуган, өзү теңдүүлөр менен ойноп жүргөн, баскетбол оюнуна фанат эле. А кызы болсо чет өлкөгө чыккан эмес, жашоо образы жабык, өзү теңдүүлөрдү көрбөйт эле жана бул кыздын хоббиси ат минүү менен аскердик парадтарды өткөрүү. Эң таң калыштуусу жөнөкөй балдар сыяктуу чоңойбогон, кичинесинен каардуу болуп үйрөнгөн кызга ядролук куралдын кулпусун, бир өлкөнүн келечегин берип коюу туурабы. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарий калтырыңыз. Рейстерден чыгуу татаал процесс эмес. Урматтуу мекендештер, рейстерден чыгуу татаал процесс эмес. Орусия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзам бузуулардан улам көзөмөлдөөчү рейстерге түшүп калган кыргызстандыктарга укуктук абалын оңдоого акыркы мүмкүнчүлүк берилген. Документтерди тактап толуктап албасаңыздар чоң айып пул салынып жатат. Андыктан документтерди мыйзам чегинде текшертип жасатып алыңыздар. Бул тизмеге кирип калгандар жумуштан, окуудан, керек болсо банк картасынан ажырап калышы мүмкүн. Рейстерден чыгуу үчүн кадамдар: аймактык миграция бөлүмүнө кайрылып, тизмеге түшүү себебин тактоо, медициналык текшерүүдөн өтүү, эмгек келишимин түзүү, миграциялык карта жана каттоо мөөнөтүн узартуу, кемчиликтери бар документтер үчүн айып пул төлөө. Документтерин мыйзамдаштырбаган жарандар Орусиядан депортацияланат. Толук маалымат алуу үчүн +7 903 121 77 45 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Кийинки эң күчтүү корголгон кыз Европанын эң сулуу, бирок ошол эле учурда эң олуттуу кыздарынын бири бул Испаниянын болочок ханышасы Леонор. Бул 20 жаштагы кызды көпчүлүк жөн эле хан сарайда назик көйнөк кийип, атасынын сөзүнөн чыкпай олтурган принцесса же аскердик форманы пиар үчүн эле кийип алган кыз деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул өтө чоң ката. Леонор Испаниянын конституциясы боюнча куралдуу күчтөрдүн болочок жогорку башкы командачысы. Бул деген сөз эртең өлкөдө согуш башталса, миңдеген генералдарга жана бүтүндөй флотко алга деп буйрук бере турган жалгыз адам дал ушул кыз болот. Генералдар анын алдында тикесинен тик туруп, ар бир сөзүн эки кылбай аткарууга милдеттүү. Дал ошол себептен Леонор Испаниянын эң кымбат жана эң катуу кайтарылган адамы. Анын коопсуздугу үчүн мамлекет жылына миллиондогон евро жумшайт. Бул жөн эле күзөтчүлөр эмес, бул бүтүндөй бир система. Аны падышалык гвардиянын эң
таңдалган офицерлери кайтарат. Бул кыз бүгүнкү күндө чыныгы аскердик академияда машыгып келет, бирок анын жанында ар дайым көлөкөдөй болуп, атайын даярдыктагы агенттер жүрүшөт. Алар курсанттардын формасын кийип алышат, бирок алардын жалгыз милдети принцессаны октун астынан алып чыгып кетүү, кандай болгон учурда да аны коргоп калуу. Ал бара турган ар бир жер, ал тамак иче турган ар бир жер бир нече саат мурун текшерилип, коркунучтан тазаланат. Анын коопсуздугуна жооп берген жашыруун кызмат агенттери заманбап антитеррордук технологиялар, жашыруун байланыш каражаттары жана брондолгон унаалар менен камсыз болгон. Демек, Ким Чен Ын өзүнүн кызыны мамлекеттин келечеги үчүн коргондой эле, Испания бийлиги да Леонорду өзүнүн келечеги үчүн катуу коргоого милдеттүү. Ошондуктан аны кайтарууга кеткен ар бир цент бул өлкөнүн коопсуздугуна салынган инвестиция. Эми биздин тизмеде Борбор Азиянын эң таасирдүү айымы Өзбекстандын принцессасы деп аталган Саида Мирзиева тууралуу кеп кылалы. Эгер сиз аны жөн эле социалдык тармактарда сүрөткө түшүп, кайрымдуулук менен алектенген айым деп ойлосоңуз, анда катуу жаңылышасыз. 2026-жылга карата Саида Мирзиева Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси, тагыраагы атасынын эң ишенимдүү кеңешчиси жана өлкөдөгү экинчи адам десек да болот. Эмне үчүн ал мынчалык маанилүү? Анткени Өзбекстандын бүтүндөй мамлекеттик аппараты, министрлер жана генералдарын анын бир сөзүнө эки кылышпайт. Демек, бул кыздын тили баарына өтөт. Анын колунда өлкөнүн имиджи, идеологиясы жана эң негизги чечимдери бар. Дал ушул себептен анын коопсуздугу мамлекеттик деңгээлдеги биринчи маселе. Саида Мирзиеваны Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын эң таңдалган офицерлери кайтарат. Ал кайда барбасын, ал жерге бир нече саат мурун спецназ келип, ар бир бурчту текшерип, коопсуздуктун куполун түзөт. Анын кортежи бул жөн эле унаалар эмес, бул заманбап технологиялар менен жабдылган брондолгон кербен. Саиданын коопсуздугу үчүн жумшалган каражаттар бул өлкөнүн туруктуулугуна жумшалган акча. Анткени ага жасалган ар кандай коркунуч бүтүндөй Өзбекстандын саясий системасына жасалган чабуул катары кабыл алынат. Саида Мирзиеванын коопсуздугу жөн эле куралчан күзөтчүлөр эмес, бул анын кадыр баркын коргогон бүтүндөй бир мыйзамдык машина. Бул кызды жада калса, ачык сындап да болбойт. Буга Өзбекстандагы блогерлердин тагдыры далил. Маселен, интернетте Саиданын дарегине кичинекей эле сын айткан же анын ишин туура эмес сыпаттаган адамдар ошол замат тартип сакчыларынын көзүнө илинет. Өзбекстандын укук коргоо органдары президенттин кызынын аброюн мамлекеттин аброю менен бирдей көрүшөт. Демек, Саиданы коргоо бул жөн эле физикалык күзөт эмес, бул Өзбекстандын жаңы саясий элитасынын кол тийбес экенин бүтүндөй элге көрсөтүү. Эми суроо, сиздин оюңузча президенттин кызы мынчалык чоң бийликке ээ болгону туурабы, же бул үй бүлөлүк башкаруунун белгисиби? Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашыруун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз.